Алмазбек Атамбаев, мен силерден эч нерсе суранбайм, өзүңөр чечкиле. Мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаев ачкачылыгын улантууда. Бул тууралуу жактоочусу Замир Жошов билдирди. Ал бүгүн 27 октябрда Алмазбек Атамбаевке жолукканын айтты. Алмазбек Шаршенович ачкачылыкты улантып жатат. Мен бүгүн кирип жолугуп чыктым. Түндө Алмазбек Атамбаев кан басымы критикалык деңгээлге түшкөнүн кабарлады. 58-81 көрсөткүчүнө чейин төмөндөптүр. Бүгүнкү күндө ал суу ичип жатат жана дарыларын кабыл алууда. Бирок тамактанган жок. Башка абакка которуу боюнча маалымат беришип, кайсы жакка которолуу деп сурашыптыр. Бирок Атамбаев, мен силерден эч нерсе суранбайм, өзүңөр чечкиле деп жооп бериптир, деди жактоочу. Булак жети твикейжи. ЛТР каналынын жамааты Шайыста Шатманованы кабыл албай иш ташташты. ЛТР телеканалы жаңы директорду кабыл албай иш таштаганы маалым болду. Бул тууралуу аталган телеканалдын журналисттери соц тармакка жарыялаган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. 16 октябрда ЛТР телеканалына башкы директор болуп дайындалып келген Шайыста Шатманованы телеканалдын жамааты кабыл алган жок. Өкмөттөн келген өкүл Бактыбек Ырсалиевдин алдында жамаатка алынып кетүү үчүн 3 күн убакыт сураган, бирок андан бери 10 күн убакыт өттү. Жамааттын кетсин деген талабын Шайыста Шатманова тоготкон жок. Биз андан бери нааразычылык кылып, бир нече маданияттуу акцияларды өткөргөнүбүздөн майнап чыкпай жатат. Бүгүн 2020 жылдын 26 октябрында кечки саат 6-дан баштап ЛТРдин толук жамааты иш таштоого аргасыз болдук деп жазылат билдирүүдө. Биздин бул иш таштоо кадамыбыздан майнап чыкпай турган болсо, профсоюздун демилгеси менен жалпы жамаат президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун ЛТРге жаңы дайындаган Шайыста Шатмановага чыккан буйругун жокко чыгаруу үчүн Жогорку соттун Конституциялык палатасына арыз менен кайрылууга аргасыз болобуз деп жазылган. Булак Барометр кейжи. Жаңы дайындалган мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаевке каршы митинг өтүп жатат. Бүгүн 27 октябрда Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп келген Балбак Төлөбаевдин жаңы кызматка келишине каршы митинг болуп жатат. Митингге чыккандар вице-мэрлик кызматтан Нариман Түлеевдин кетишин жана муниципалитеттин эски кызматкерлери түп тамыры менен өзгөрүшүн талап кылып жатышат. Митингге чыккандардын арасында өздөрүн мэрлик кызматка сунуштап жаткан Асхат Осмонов менен Төрөхан Жунусбеков да жүрүшөт. Балбак Зарлыкович, биз сиздин мэрияга келишиңизге каршыбыз. Сиз буга чейин да мэрияда иштегенсиз, эч бир кыйратып жумуш кылган жоксуздар. Сиздер Нариман Түлеев, Азиз Сурахматов жана сиз бир канча жылдан бери мамлекеттик кызматта келе жатасыздар. Орун алмашканы менен эч нерсе өзгөргөн жок, деди Асхат Осмонов. Митингчилер Балбак Төлөбаевди эл колдоосо мэрлик кызматка барбайм деген сөзүнө турууга чакырып, кызматтан баш тартууга үндөштү. Булак Барометр кейжи.